жакшы келдик. Оюбузду айталы деп, ушу канча адам келсе ой тилектери бир коррупцияны жок кылуу, эркин жашоо, балдардын келечегине айтып коюшум керек. жанагы элдер эч ким тең арыз болгон жокпуз. Ушу Кыргызстанды карыз кылган жанагы иштегенде бизге келишип мугалимдерди коркутуу түрүндө неме кылышкан, сүйлөшкөн. Мугалимдер силер бизди колдобой турган болсоңор, колдой турган силерсиңер, эгер колдобой турган болсоңор, силердин ишиңерди албайбыз, бирок башка нерсеңерди алып коюшубуз мүмкүн деген. Ошол Биримдик партиясына айтам да, ошол эмнебизди алып коюш мүмкүн, ошол суроо берилбей калып кеткен. Анан ушул партия деген нерседен биз көп жабыр тарттык. Керек болсо үй бүлөбүздүн ортосунда, айылыбыздын ичинде да эми эле жарашып атабыз. Партия деген нерсе жок эле болгон жакшы. Анан Биримдик партиясы боюнча, бул Биримдик партиясы мына Араван районунда көбүнчө эле Биримдик партиясынын колдоочулары сизди анча колдобой турушат. Ошон үчүн бизге көбүрөөк келип агитация жасашыңызды сунуш кылат элек. Себеби мына Биримдик партиясы сизди дагы Кайсы жерде адрес? Араван району. Араван району. Кайсы айыл? Ошол негизи Араван району да бардыгы. Мен ошол жерде сизди Садыр Жапаров деп сиз боюңузча сүйлөсөм, анча уккулары келбейт. Жээнбековду колдоп жүргөндөр дагы деле анча уккусу келбей жатышат. Канчалык түшүндүрсөм дагы түшүнүшпөйт. Ошон үчүн Араван районуна көбүрөөк агитация жасалыш керек деген сунушум бар эле. Бир эле Араван району эмес, мен Facebook баракчаларына дагы көп эле кирип турамын. Facebook'ta дагы көбүнчө Ош дагы анча көңүл бурулбайт да. Ошого Ош жергесине, Араванга көбүрөөк агитация жасоо жакшы болот эле. Жасаса Мекенчил партиясына эми бирок мекенчил эмес. Сиздин адамдарыңыз келип неме кылып агитация жасап турса жакшы болот эле. Негизинен эле партия деген нерсени жок кылып коюшуңузду суранат эле. Сиз бир мандаттуу шайлоону колдойсуз? Бир мандаттуу шайлоону колдойм.